Жарым тегерекчелерди колдонуп, бир бүтүн тегерек кураштыр. Туура жоопту танда. Бул жерде жарым тегерекчелер берилген. Алар бир тегеректин ортодон бөлүнгөндө экиден бир бөлүгү. Башкача айтканда тегерек ортодон бөлүнгөн, анын бир бөлүгү. Демек бул экөө биригип бир тегеректи түзө алат. Жоопторду карап көрөбүз. Бул жердеги алгачкы жоопту эле эки тегерекче биригип бир тегеректи түзүп жатат. Демек бул жердеги жооп туура. Кийинки жоопту да карап көрөбүз. Ал эми бул жерде берилген тегерекчелер алар бири-бирине толук туташпай бир тегеректи түзбөй жатат. Демек жооп ката. Текшерип көрөбүз. Туура. Бул квадраттарды колдонуп бир тик бурчтук кураштыр. Туура жоопту танда. Биринчи жоопту карайбыз. Бул жерде эки квадрат бири-бирине дал келбей алардын аралыгы бул жакта жана бул жакта ашып калган. Демек бул жооп туура эмес. Кийинки жоопту карайбыз. Бул жерде эки тегерек колдонулуп калган. Ал эми бизге квадрат берилген болчу. Анда бул жооп дагы туура эмес. Бул жердеги жоопту эки квадрат колдонулган жана алар биригип бир тик бурчтукту түзүп жатат. Демек бул жооп туура. Текшерип көрөбүз. Туура. Кийинки суроону карайбыз. Жарым тегерекчелерди колдонуп бир бүтүн тегерек кураштыр. Туура жоопту танда. Бул жердеги алгачкы жоопту карайбыз. Бул жерде тегерек эмес, бул жак ачык калып кеткен. Бул жерде түз сызык пайда болуп калган. Демек бул тегерек боло албайт. Жооп ката. Кийинки жоопту карайбыз. Бул жерде эки тегерекче бири-бири менен шайкеш келип, алар бир тегеректи түзүп жатат. Демек бул жооп туура. Акыркы жоопту да карап көрөбүз. Бул жердеги эки тегерекче тегерекчелер бири-бирине шайкеш келбей калган. Демек туура жоопту тандап алдык. Текшерип көрөбүз. Туура.